Mayak üstünde ikinci bölüm müşteriden ulatı orun almıştır. Bizde elektorat bireysel düşünüş gerek de kapçıtlı adamlar niçin deputatlıkka varıp barат hep Bazarkom deputata olsalar bilinmeyi olsa bolbosa dagıçı bir oşolordu muhtaç majburlagan sayasat var da mamlekеттик sistemanın özündө jандай ойлойсуңар. Niçin masapkorluk var bizde? Бизнесте эми өзүм мен бизнес чөйрөсүндө жүрөм да. Азыркы учурда деген бизнесмендер мына именно шайлоо учурунда бизнесменден сурап көрсөңүздөр, ар бирөө шайлоо процессине аралашып жүрөт да. Эмнеге? Анткени өйдө жактан чалышат, акимияттан чалат, особенно мэриядан чалышат. Эми коркутуп, үркүтпөсө деле, жана мугалимдерди жумшайт соц тармакта. Ошондой эле болот да. Анан аларды тааныш билиштерине тияка бияка жардам бермесин деп, негизи ошондой колдонушуп чакырышат да. Ушундай мисалы мен мында өзүм базар системасын эмнеге жакшы билем, ошол жакта өз бизнесмен алек болуп жүргөндө чалып калышчу да. Акимияттан чалып же мэриядан чалышып, ушул биз агит материалдарды таратабыз. Мен айтчумун, биз саясатка аралашпайбыз. Атамдап кеткенден кийин башкасынан көп нерсе өткөндө биз саясаттан тышкары жүрөбүз, аралашпайбыз десем болбой. Агит үгүт материалдарын келип туруп ошо тарап кетебиз деле болбой келип алышчу да. Жок дейин десең, эртеси күнү келип туруп тиги болбогон нерсе менен келип туруп текшерип эле жүдөтүп эле кыйнап салышат да. Анан азыркы ишкерлерди эле мен түшүнөм, баштап албайт. Эмнеге бизнес бар адамдардын баары бийликтин партиясын сөзсүз түрдө колдош керек, бийликтин партиясы менен жанында мындай четтеп кала албайт деген сөзү ошол болот да. Аргасыздан мажбурланып баары бир жардам беришет. Эми бүгүнкү күндө бүгүнкү шайлоо бул эски система менен кетпесин деп мен мындай чоң кыялдануум бар да, ошого ишенгим келет, бирок аргасыз ачуу чындык 30 жылдан бери ошентип келе жатабыз. Sen deputatlыкка келгенде ошол аргасыздыктан мандат алдыңбы же өзүңдө жүрөгүңдө бир каалоо бар беле? Мен саясатка барам деп жанталаш жугунган эмесмин, бирок ошол саясатка баруудан мурда, бир жыл мурда 2014-жылы антимонопольный службанын бир эми жетекчисинин тарабынан пара сурашып, же иштетпейбиз, же ушундай пара бересиз деп ошентип аябай катуу ызы чуу болуп туруп, анан ошол 300 000 сом взятка сурашып, пара сурагандан кийин ызы чуу болуп, ал кишини мен кармап, финполго бергенден баштап жогорку сотко чейин жеткизгенге чейин 1 жыл өттү. 1 жылда биринчи сот инстанциясы 5 000 сом штраф салып койду. 300 000 менден мындай чулкулап сураган адам бүт эмесин баарын токтотуп иштетпей койду да. 5 000 сом штраф салды. Мен көкпеттеним, кайра шаардык сотко берсем, аяктан 30 000 сом штраф салды. Билген кулал дегендей системанын мамилеси да. Анан көкпеттенип ушул 1 жыл чамасында деген жогорку кеңешке чейин жеттик да. Канча нерв болду, стресс болду, аягында деген үй бүлөм деле жакындарым мен сени мамлекет менен соттошкон, сен мени жиндисиңби депчи. Эл бир жөн кой, сен менен эл катышпай калат, анан деген подставить этишет, биякта билесиң ары бир каралоо башталат, тигине мындай болот, токтот деп мамам да бир топ ызылдады, туугандарым ызылдады. Бирок мен көкпеттенип аягына чыгам, бул кесилмейинче мен бул жөн койгом. Экинчи башкасы биякта жугунбасын депчи. Канчадан бери кура бересиз деп ошондой болгон да. Анан ошентип бул акыйкатсыздыкты көрүп, анан мэрияда ошол өкмөттө ошол убакта 132-үй постановление бар болчу да, токтом. Ал токтом боюнча атайын бир коррупционный бүт немелердин баарын, тарифтерди именно ким менен, бийлик менен такташасыңар деп, жеке менчик уюмдар, организацияларды. Анан барып такташканда кээ бирөөлөргө менчик организациялар 1 миллион сом, кээ бирөөнүн 6 миллион сом, 3 миллион сом, каалаган акчасын коюп ортодо деген жартысын штраф кылдырып туруп, ак жартысын чөтөдөн сындырып туруп, ошентип иштечкенди. Анан мен келип бул менден токтоп калат. Анткени менде документтерим ордунда. Мындай тийише турган эч нерсе жок. Болгондо эми баары бир майда чүйдө, любой бизнес майда чүйдө табылат. Ошого жабышып алышып, анан жүдөп салышты да. Анан аягында мен да түшүндүм. Же ошол соттошуп тиги менен паракор менен да соттошуп, параллельно болсо бир нече объектилер биригип алып, ошондо деген центрлер биригип алып, ошол өкмөттүн чечимин жокко чыгарабыз деп ал жагынан 6 айдай соттоштук. Бирок бир нече уюм бириткенден кийин, биз утуп алгандан кийин, анан мен ойлодум, ушундай токтомдорду чыгарган өкмөттөн көрө барып туруп ошо колун эгерип парламентке барып калсам, ушул жагы менин көзөмөлүмдө ишкерлерди ушинтип кураткыш керек деп. Бизнес чөйрөсүнүн өкүлү катары сен эл өкүлү катары ал жерде жүргөн чоң мааниге ээ экен да, мындай маекти түшүнүп турам да. Себеби Кыргызстандын
ошол экономикалык жагымдуу климат түзүп бериш үчүн, экономикалык коопсуздук үчүнчү ошол жеке секторлордун өнүгүүсүнө колдомдуктан байлаган мамлекеттик системаны өзгөртүү керек да. Эң демократиянын эң чоң жетишкендиги бул сөз эркиндиги болсо Кыргызстанда, бирок эң экономиканын өнүгүүсүнүн эң чоң фундаменти боло турган нерсе бул жеке менчик. Жеке менчиктин эч кимдин көзү дагы колу да арткыш керек да. Ошол система бизге киргенде, сиз элестетиңиз, бул жана гана байлар жөнүндө сөз болгон жок. Ушул тамды сиз өз эмгегиңиз менен салып, канча мээнетиңиз, канча ишиңиз, өмүр бою мына азыр канча жашка жетип ушул тамды ушул эми жеттиңиз да. Кудай сактасын, бирок деген бир ызы чогулуп же көзүңүз Кудай сактасын көп жашаган бирдеме болуп кетсе, жанында жүргөн сиздин жубайыңыз, балдарыңыз ошо бирөө келип мындай бир ызы чуу менен болуп туруп, ошо балдарыңызга тийбей калса, элестетиңиз, өмүр бою жасалган эмгегиңиз какып тете тургандай болбош керек да. Жеке менчик деген ушундай. Бул жеке менчик институту курулуш керек. Киоск болобу, үй болобу, өмүр бою курулган оокатыңыз болобу да. Бул деген балдарыңызга кала тургандай, сиз маңдай тери менен тапкан эмгегиңиз деген кийинки муундарга уланып, сиз да тынч жашаш керексиз да. Ошол нерсени биз киргизе албай койдук да. Бизде деген депутаттык удостоверение болсо же бийликтик кызыл корочканы алып, особенно укук коргогандар да, кирсе эле келип туруп любой немени барып ашмалтайын чыгарышат. Ошол же строительный компанияда деле ар кандай ситуациялар болуп атат, мындай добросовестный же мындай уят жок нерселер деле болуп атат. Ошонун баарын түбүндө деген жеке менчикке болгон мамлекеттин мамилеси, көз карандысы, мындай көзү деген моң болуш керек да. Бизге деген Совет Союзунан бери жеке менчик деген бизнесмендердин баары спекулянттар, уурулар, жемкорлор, желмоңуздар. Мамлекеттик кызматта иштеген баары булар деген мындай белый воротничок бар, таптаза, сон мындай деген ой пикир бар болчу да. Азыр эми акырындан өзгөрүп келатат да. Дагы өзгөрүп албай атат. Ушул стереотип же бизде мектеп жашынан бала кесибизден моякта стереотиптин фундаменттери бекем болуп калды. Кыргыздар жеп бергенде мен айтайын, бай менен жеп берет да. Капчыктууларды жек көрөт. Совет мезгилинде мектеп программасынан баштап окутканда эл жакшылары кедей кембагалдын үй бүлөсүнөн чыккан байманаптар эң суук тумчук элдин бир канын ичкенler депчи. Анан 90-жыл келди, анда дагы адрессиз жол менен мамлекеттер уурдап байыгандар болду. Ошолорду кайра койгонду баягы сезимчи. Ошол менен советтик мезгил дагы, эгемендик жылдарындагы өткөн мезгил дагы элге капчыктуулар болгон жек көрүү сезимди ойготуп койду. Биз муну өзгөртүшүбүз керек. Себеби жеке сектор корголбогон өлкөдө эч качан пенсионерлер, врачтар, мугалимдер жакшы айлык алуусу мүмкүн эмес да. Анан дагы бунун экинчи жагы бар. Чоң ири бизнестеги адамдар социалдык маселелерге көз карашы мындай, ошол жагы да өзгөрүш керек да. Анткени дүйнө жүзүндө деген, эгер сен чоң ири ишкер болсоң, сен меценат болосуң. Сен деген маданиятты колдойсуң. Сен спорт клубтарды колдобойсуң, сен маданиятты колдойсуң. Сен билим берүү системасына жардам бересиң. Сен саламаттык сактоо системасына меценат болуп, благотворительный проектлерге көзөмөлдөп, ошого жардам колдун келишинче салып. Бизде филантроптор меценаттар чыкпай атканда ошондон болуп атат да. Бул бир эми ошол жагы качан өзгөрөт? Ошол жагы качан жеке менчикке гарантия болгондо ишкерлерге. Биринчиси, экинчиси, ишкерлер төлөгөн салыктардын каяка кетип жатканы. Бир тыйындан бери алар эми миллиондук төлөйт да. Ошол кеткен ар бир тыйын мамлекет кантип көзөмөлдөп жатат. Мамлекет кантип коротуп жатат. Мамлекет ушул акчаларды мындай туура сарптап жатабы? Чыгашалар, кирешелердин баарын дебит, кредиттик эми бизнесмендердин баары, мен мисалы ишкекте жүргөн адам катары ар бир тыйынга мындай меники строгий отчет да. Мисалы бул уже неме болуп калат да, как привычка сыяктуу болуп калат да. Ишкерлер ошону билген, түшүнгөн ишкерлер деген мамлекеттин министрлери болсо ошо бюджет аркылуу чоң жиптерди деп алганда аябай ачуулары келишет. Мен ушинтип маңдай тери менен тапкан, анан бюджетке салыктар төлөсөм, кана менин жолдорум, кана менин саламаттык сактоо системам. Эмнеге биздин балдар мектепте эмнеге мугалимдер ушунчалык мындай акылары төмөн, эмнеге милициянын акылары төмөн деген суроолор туура эле жаралып жатат да. Анткени биздин бүгүнкү күндө элден түшкөн, бизнестен түшкөн каражаттардын саны
анан ошол сарпталган каражаттардын отчеттору жок да. Мен буну финанс министрлигине Бактыгүл айымга ошол эжекебиз келгенге ага чейин мурдакы министрлерге мына 5 жылдан бери берип жатам да. Дүйнө жүзүндө деген ар бир салык төлөөчү 1 жылда 1 жолу отчет алат да. Вот сиз салык төлөсөңүз, кичи ишкер болсоңуз, ошол салыгыңызга жараша отчеттор келет да. Мына сиз мынча салык төлөдүңүз, ошол салыгыңыз буга кетти деп. Миллиондоп, 100 миллиондоп салыктар төлөсөңүз, анда сиз мамлекеттик бюджеттин деңгээлинде деген бул сиздин налогторуңуз, салыктарыңыз бияка кетти. Биякта мондай сарпталды, ушунчанын там 100дөн 1 бөлүгү мисалы сиздин салыгыңыз деп бери ошондой мындай кагаздар отчеттор берилет да. Бизде жок да андай. Анан мамлекет тараптан дагы бир маселе гос орган, мамлекет органдары тарабынан дагы бир маселе мындай козголот да. Салык төлөөчү мындай ишкерлер алар дагы 100% баардык төлөбөйт. Мен ошондо мен да мындай жооп берем да. Мен сөзсүз баардык төлөш керек, бирок урматтуу өкмөт, биз ошол салык төлөгөн адамдардын акчалары, салыктар каяка кетип атканын бир жолу ачып, көргөзүп, түшүндүрүп берсеңиздер, баардыгы төлөйт. Анан салык төлөгөн адамдарга укук органдары келип жүдөтсө, бир жылда жаңы жылга биз шефтер менен чогултабыз, баняга, анан столго бир тыйынтып таштап койчу. Биз аны мен орусча парламентке келгенде бир жакшы сөз киргизип элем, письма счастья деп койгом да. Прекращайте эти письма счастья деп берем. 5 жыл мурда бир айтып алып, мына азыркыга чейин письма счастья деп калыптыр да. Ошол бакыт каттары деп коебузбу кыргызчасында, ошол бакыт каттарын жөнөткөндө бизнесмен сөзсүз түрдө бактылуу болбойт ал катты көргөндөчү. Анткени ар бир укук органдардын профессионалдык күндөрүн, мисалы мен жакты элчү милиция органдарынын күндөрүн билчүмүн, ГКНБнын праздниктерин билчүмүн, анан 1 январьды билчүмүн, анан деген дагы кайсы дагы бир-эки профессионалдык майрамдарды, пожарниктердин майрамын билчүмүн. То есть сени текшерген органдардын профессионалдык майрамдарын жатка билчүмүн да. Анткени ушул күндөр келип, бирок аларды эле түшүнөм. Жөнөкөй катардагы мындай адистер келишип, жакта үстү жакта отурган шефтерде столдардашат да. Ошо биздики ошондой лестница менен ушинтип система түзүлгөн да. Бакыт каты демекчи, бир жолу Мончодо бир достор менен отурсак бир аксакал айтып атат да. Күч органдарда, милицияда айдоочу болуп калыптыр да. Анан ошол айтып жылыга биздин кесиптик майрам болгондо дейт, саунабыз бекер эле дейт, кыздар бекер эле дейт да. Ошону көргөндө жакканбыз дагы мынасыга биздин мамлекеттик түзүм кандай? Ким төлөйт? Ишкерлер төлөйт. Ооба. Бирок төлөбөй койсоң, ошол оокатыңда бирдеме күйүп жатса, пожарный машина деген 1 мүнөттө келе турган, 3 мүнөттө келе турган норма боюнча, мисалы деген 1 сааттан келет да, анан кечирип койгула, бизде тыйып калды, май жок болуп калды, бензин жок болуп калды дейт. Мисал катары да. Жок, бул өтө жакшы айттың. Бул маанилүү. Себеби бизде жеке секторлор, бизнес өкүлдөрү эмне үчүн коркот, эмне үчүн мандат алууга мажбур болот да. Ошон үчүн анткени мамлекеттик машина көз карандысыз мындай мамилелер жок да. Аргасыз көп нерсе. Бул мен ишкердердин колунун ичинен сурулуп чыктым да парламентке чейин. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин ошондой акыйкатсыз маселелер, акыйкатсыз суроолорго элдин да талабын, анан ушу салык төлөгөн адамдардын талабын талашып келатам да. Эмнеге мисалы мен жакын уксаңыздар керек, парламентте деген 2,5 миллиард карызы бар компанияларды аркасында турган чиновниктер, бизнесмендер тааргандай болот да. Аркасында турган чиновниктер ошентип мамлекетке 2,5 миллиард сом, 2,5 миллиард салык, соц фонд жагынан карыз болгондор келип туруп 3-чү жолу парламентке мыйзам алып ошону списание чыгарабыз деп, жокко чыгарабыз деп. Мен каршы болуп чыктым. Эмнеге мисалы маңдай териңиз менен тапкан бизнесиңиз, оокатыңыз болсо, эмнеге сиз өмүр бою ушул кредитти алып проценттерин төлөп, карызын төлөп жүрсөңүз, эмнеге бирөө ошол жыргап кредиттерин төлөбөй туруп, анан бир 10-15 жылдан келип туруп мен карыз болуп калыптыр, бул мамлекет мага деген жокко чыгарып берсин деп. Бул болбойт да. Ошондой нерселер бар. Бул жерден деген чыныгы нукура ишкерлер, алар эч качан мындай карыздарын мамлекеттин мойнуна ичпейт. Алар акыркы ишин чечсе дагы карыздарын төлөшөт, кредиттерин төлөшөт. Бизде кредиттин аркасынан асынып калгандар кандай болду да. Кандай ошондой ситуациялар болду да, өлүп калгандай учурлар болду. Ушундай уяты жок да, эмелер бар да, ошол мамлекеттик бизнесмендер мен деп коем да. Ошол мамлекеттик бизнесмендер калган
ишкерлердин аброюн кетирген учурлар да абдан көп. Анысы да бар да. Элбира, бүгүн маалыматтык мейкиндечи эл узак маектен, узак бир нерседен чарчайт да. Сеники соңуна чыгалы маек өсүнчү. Бирок маек соңунда мен сага жакшы бир нерсени көрсөтөйүн. Кыргызстанга бүгүн эмне керек? Мына артуста картинаны карачы. Мындай чечмелеп берейин. Арста бул жырткыч да. Анан мына ошо магдырап, уктап жатат да. Кыргызда айтат эмес, кой үстүндө торгой жугуп мурткалаган заман депчи. Биздин экономикага дагы, бизнеске дагы ушундай атмосфера керек да. Кыргызстанга дагычы. Себеби биз бүгүн кымбат заманда болуп калдык да, коом ыпласчы. Могул сүрөтчүнүн кыялындагы гармония да, гармонистасы. Ушуга келе албай атабыз да, жашообузду жүрөгүбүздүн баары уйгу туйгу, жашообузда тынччылык жок. Эгер тынччылык бойсо, бейпилдик болсо, жырткычың дагы агдырап уктай берет, чочулабайт. Нервный стресс жок булардачы. Анан Кыргызстанга ар дайым ушул картинадагыдай тынччылыкты, бейпилдикти тилейм. Сага окшогон бизнес өкүлүндө жүргөндөргө ушундай бизнеске ушундай жагымдуу климат пайда болсун. Мен азыр уже бизнестен кетип, бирок бизнес чөйрөдө жүргөн чыныгы ишкерлерге, чыныгы мамлекеттин камын ойлоп, салык төлөгөн адамдарга болушуп, азыркыга чейин болушуп, кийин деле буюрса парламентке шайлоого аттанып атабыз. Ушу парламентке келип калсам, кийин деле мындай көргөн деп ойлойм да. Чыныгы ишкерлерге, чыныгы салык төлөп, мындай мамлекетке жан дили менен мындай салык төлөп, соцфонддорун төлөп, туура көз менен караган адамдарды, ишкерлерди мен ар дайым колдоп келем. Рахмат. Мен дайым Эмил Токталиев деген биздин заманыбыздын азыркы мыкты шедевр картинанын авторун тааныштыра элем. Ошо аябай жакшы сонун терең философиялык мазмун жатат да. Рахмат маегиңиз үчүн. Сизге рахмат.